النبي صلى الله عليه وسلم بشر أو لا؟ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул адамбы жок адам болгон эмеспи? Адамбы? إذا في أمور البشر هو عليه الصلاة والسلام مثله مثل البشر. Демек дүнүйө иштеринде бардык адамдардын иштеринде ал деле адамдай эле. Адамдар кандай болгон болсо ага деле ошондой. لكن في الشرع لا يمكن أن يقع خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم ويقره الله سبحانه وتعالى على الخطأ في الدين. لا يمكن. Бирок шарият иштеринде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай бир ката кылуусу мүмкүн эмес эле. Бир ката кылып туруп, демек анын үстүнөн Аллах таала аны тасыктап коюу мындай нерсе мүмкүн эмес эле. نعم لأن الوحي ينزل. Анткени вахий Аллахтан болгон ачылыш түшүп турат эле. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلم الصحابة رضوان الله عليهم على النخل كيف يعني يؤبر يعني يلقح. وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يرى هو عليه الصلاة والسلام. في الخندق أيضا على ما يرى، فسلمان رضي الله عنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم خط. هذا في أمور البشر هو كالبشر عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني هذا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم رأي النبي صلى الله عليه وسلم سديد يرجع ويستشير. هذا يعني الذي ينبغي من الكبير من الرئيس من الملك من الرؤساء أن يستشير الناس ثم بعد هذا يرجع إلى رأيه. مفهوم؟ يعني ما يقطع دائما برأيه. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка эле адамдар сыяктуу эле мисалы окуялар болгон белгилүү. Мединага келгенде деген адамдар жанагы финиктерди өстүрүп атканда бир финиктин ошо жемиштерин алып башкаларга таратат эле, таркатып ушундай не деп чаңдаштырат эле. Аны Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга чейин көргөн эмес. Ошол себептен бул дүйнө иштеринде бир жаңылыштык болуп калган. Ошондой эле мисалы ага келип кеңешишет эле. Ошондой эле мисалы Хандак согушунда деген ага да Сальман аль-Фариси келип ага кеңешин берип өзүнүн жолун көрсөткөндө аны ошентип анан карманган эле ошол жолду. Ушундай эле мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башчы болгондон кийин ал дагы адамдар менен кеңешет эле. Анан өзү билишибиз керек, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн ою, чечкиндүүлүгү туура эле дейт. Туура ойду карманып жүрөт эле, айма мындай ой жүгүртүүсү туура эле дейт. Бирок ошол менен бирге адамдар менен кеңешет эле дейт. Мына ушундай болуш керек дейт башчы дагы. Кеңешет адамдар менен, ойлорун угат дагы, жана өзү кайсы туураны көргөн болсо ошону карманат дейт. نعم. إذا الذي لابد أن يرجع إليه يعني الكبار وذو الشأن المشورة. نعم. لكن ليس في كل الأمور. نعم. Демек, бул маанилүү нерсе экен. Кимге бир кадай бир өздөрүнүн бир орду бар адамдар, же мисалы жашы улуу бир адамдар деген бир өздөрүнүн иштеринде кеңешүүгө кайтыш керек дейт. Бирок кеңешүү бардык эле иштерде деп айтпайбыз. Бардык эле иштерде эмес, бирок кеңешүү жакшы. القاضي الآن Мисалы азыркы учурдагы соттор. قد يكون الخصم واحد يكون عنده كلام أفضل من الآخر. Мисалы бир сотко келгенде бир талашкан адамдар келет дагы бирөөнүн бир сөзгө бир чебердиги, кандай бир кооз сүйлөгөндүгү башкасына экинчисине караганда бир жакшыраак сүйлөйт. فيقضي للذي له كلام يعني جميل. Жана ошол бир кайсы бир жакшы сүйлөп, сөзүн бир көркөмдүү сүйлөгөнгө ошол тарапка ошонун пайдасына чечип коюшу мүмкүн. إذا أخذ هذا بالباطل هذا الشيء حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يعني شيء يأخذ يعاقب عليه. Демек ошол адам, ошол өзүнө кандай бир башка бирөөнүн бир жалган бир акысын алып калган адам, бул тууралуу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте муну кайтарып кетип атат. Демек ал алган нерсеси ал жалган деп айтып кетип атат. Бул нерсеси туура эмес деп түшүнүп кетип атат. Демек ал ошол сөзгө чебердик менен ал өзүнүн акысын алып алган болсо, бир кандай бир өзүнө тиешелүү болбогон. Демек бул туура эмес. لك الحق خذ ليس لك الحق لا تأخذ. Эгерде сенин акың болгон болсо, аны алгын. Акың жокпу? Жок, аны алба. لو القاضي قضى لك بالباطل تأخذه. Ал эмес, мына эгерде сот дагы сага казы чечип берген болсо, сен да ошондо аласыңбы? لا. Жок, анда дагы алба. أي نعم. إذا سينيك болбосо. قضاء القاضي لا يحل الحرام. Демек, бир соттун бир чечими бул арам нерсени адал кылбайт.